Сын көз менен ой жүгүртүү 5 негизге байланган. Индивидуалдык ой жүгүртүү. Башкача айтканда, ар бир инсан өз көз карашын, ынанымдарын, бүтүмдөрүн калыптандырат. Маалымат сын көз менен ой жүгүртүүнүн башаты болуп саналат. Өзүңдүн жеке пикириңди калыптандыруу үчүн анализдөөгө аракет кылып жаткан маселени изилдеп чыгуу керек. Дайыма билимди байытып туруу бизди сансыз суроолор курчап турат. Демек, сын көз менен ой жүгүртүү дайыма билим алып туруу дегенди түшүндүрөт. Бардык чечимдерди жүйөлөр менен далилдөө сын көз менен ой жүгүртүүдө негизги роль ойнойт. Пикир, көз караштар абдан көп экенин түшүнүү керек. Бирок ошол аргументтерге таянып, адам өзү кабыл алган чечими логикалуу жана рационалдуу экенин биле алат. Социалдык көрүнүш. Кандайдыр чечимдерге адам өзү келгенине карабай, сын көз менен ой жүгүртүү социалдык көрүнүш болуп саналат. Ой, пикир талашып тартышканда курчуйт. Талаш-тартыш талкуунун негизинде өз позициябызды өзгөртүп же тереңдетебиз. Сын көз менен ой жүгүрткөн адам дайыма өзүнө суроо берет. Мен эмне билем? Жаңы эмне үйрөндүм? Менин билимим кандай өзгөрдү? Аны эми эмне кылам? Бул суроолорго жооп тапкан соң, өзүнүн ойлонуу процесстерине баа берип, андан да натыйжалуу ой жүгүртүүгө үйрөнөт. Барган сайын маалыматтын жана жаңы технологиялардын санынын өсүү тенденциясына байланыштуу балдарды азыртадан өз алдынча туура жоопторду табуу жөндөмүнө, кийинчерээк туура чечим кабыл алууга үйрөтүү керек. Бардык жаңы маалыматты күмөн саноо менен кабыл алуу зарыл. Мисалы, кандайдыр бир жаңылык окудук. Бул жаңылыкты ким айтты? Анын булагы ишенимдүүбү? Бул билдирүүнү тастыктаган маалыматтар барбы? Жана башка. Так мына ушул жөндөмдөрдүн аркасында окуучулар бирөөлөрдү уга билүү жана өз пикирин жактай билүү керек болгон мектептен тышкаркы жашоого мыкты даярдык менен бара алышат. Мугалимдер окуучуларга даяр жоопторду бербестен аларды табууга жардам бериши керек. Адамга балык берип, бир күн багууга болот. Ал эми балык кармаганды үйрөтсөң, ал өмүр бою жанын бага алат.